Косметолог, дерматолог, врач Мерим Давлетова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Буга чейин Меримге айтып калдык биз. Инсан өзүнүн сырткы келбетине көңүл буруп, сырткы келбетинин жакшы болуусуна да өзгөрөт экен деп. Азыркы учурда айымдар эмес, мырзалар дагы сырткы келбетин аябай пластикалык операция жасаткандагы мырзалар жок эмес. Андан сырткары көзүнө сурмаларды чыгарып, кээ бир мырзаларга окшогон дагы мырзалар арабызда жок эмес. Сиздин жумушта ушундай окуялар катталабы? Мен косметологияны 10 жылдан бетер иштеп келатам, 11 жыл болду. Анан быйыл 1 жыл болду пластикалык хирургияны окуп баштадым. Бул эмне себептен болду? Анткени айымдар карыганда, картайганда мырзалар деле көзүнүн үстүндөгү кош каты түшүп калат экен да. Кош каты түшкөндө ошол ал нерсени эч бир лазер кетире албайт экен. Ал нерсени эч бир витаминдер кетире албайт экен. Ал чоюлуп калган кош катты бир гана ошол пластикалык хирургия менен возрастная блефаропластика деп коет экен, ошо менен кетире алат экенбиз да. Анан ошону окуп баштадык. Эми 5 айымга операция кылдым. Мырзаларга кылына элекпиз. Азыр мырзалар өзүн ошол пластикалык хирургия өтүп аткан жерде мырзалар келип, курсагындагы майды алып, булчуңдарына койгон азыр мода болуп атат. Ошол жакшы, бул азыр биздин. Мен сурап келтирдим. Курсактагы майларды алып, булчуңга коюп жаткан учурлар болуп атат деп атпайсызбы? Бул нерсе кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин курсак кайра чоңоюп, же бул курсактан алынган булчуңдагы майлар сыртка агып кеткен, өзүнүн формасын жоготкон учурлар болбойбу? Жок, андай болбойт. Ал атайын өзүнүн мышцанын астына коюлат. Ал жерден эч жерге жылбайт, ошо болгон жерине эле турат. Бир гана кайрат болсо, кайра курсак эле чыгып калат. Мен ушул жерде айтам. Негизи мырзаларга айтат элем, ашыкча салмактан арылуу үчүн пластикалык операция жасатып, курсактагы майды булчуңга салып алам дебей, эми спорт менен машыгып, анан Мерим эжеге барып, ошол жерде өзүңүздүн сырткы келбетиңизге, сулуулугуңузга, спорт менен машыкканда деле алыска тоого чуркаганда, мисалы үчүн беттен шамал болсо, бет күйүп, кургак күйөт да. Ошондой бет кургак күйгөндө кандай туура кам көрүш керек? Тактар пайда болуп калбайбы? Тактар пайда болуп кетпей калбайбы такыр? Ошол себептен атайын маскалар бар. Ошол маскаларды кийип алып, анан чуркаганда деле балкимдир кечирээк жерди менен чуркап, башына кепканы баса кийип ошентсе болот. Анан сөзсүз түрдө күндүн нурунан сактаган бет майларды колдонуш керек. Бетине ылайыктуу болгон бет майларды колдонсо сонун болот. Ошол бетке арналгандагы беттин ар кандай түрлөрү бар да. Кээ бирки көрөрмандарыбыз балким алардын ичинде мен деле азыркы өзүбүздүн ушул бет түзүлүшүбүздөгү беттин кайсыл статья дейбизби, кайсыл түрүнө кирип калат, ошону кантип айырмаласа болот? Тери негизи кургак, орточо, комбинированный, аралаш деп айтып коет, анан майлуу деп бөлүнөт. Кургак экен кантип билсеңер болот? Бетиңизди жуугандан кийин бетиңиз тартылса, анда сиздики демек кургак. Эгер сиздин бетиңиз жуугандан кийин бир нече убакыттан кийин кайра эле майланышып, май басып калса, сиздики майлуу. Эгер сиздин бетиңиз жуугандан кийин көзүңүздүн тегереги бетиңиз тартылып, чеке, пешенеңиз, мурдуңуз, эгиңиз кайра эле майланышып атса, анда аралашма тери болуп калат, комбинированная форма. Ал аны дагы мындай ар бир теринин түрүнө карата уход да кылыш керек да. Сиздики көбүнчө ошо комбинированныйга кичине кирет, көбүнчө кургак териге. Териңиз өтө жукка дагы да сиздики. Ошол себептен сиз көбүрөөк суу ичишиңиз керек. Бетиңизге колдонгон бет майларыңыз увлажняющий бет майлар болуш керек. Питательный кремдерди кышында колдонуш керек. Азыр ысыктан муздак өтүп баштайт, баарынын бети кургап баштайт. Беттерине купероз оорусу болуп баштайт да. Ошону дагы алдын ала алып, терисине сиз туура айттыңыз, туура бет май, бирок бет майдан мурда туура жуучу каражаттарды колдонуш керек. Бул сиздин териңизди кургаткан жуучу каражатты колдонуп, анан бетиңизге тонналап крем сүкөсөңүз дагы бетиңиз жакшы болуп бербейт да. Ошон үчүн эң биринчи жуучу каражатыңыз жакшы болуш керек. Эң биринчи анын
күлгөлө күлкүңүз келет. Тонналап баягы ушундай атайын косметикалык каражаттарды пайдалансаңыз дагы сизге жардам бербейт, ошондуктан туура пайдаланыш керек деген сөзүңүз. Баштапкы жолдорун туура пайдаланыш керек экен. Ошондуктан дагы да сиздерге ушул Мээрим эжекебизден сонун кеңештер болот. Бизден эч кайда алыспаңыздар. Азыр болсо кыскача жарнамалык түрмөк бар. Көрүп жатканыңыз 5-каналда Ак Чөлмөк программасы. Азыркы биздин коногубуз сонун десек дагы жаңылышпайбыз. Эң кызыктуу маек болуп жаткан учуру. Бизге жакыныраак келиңиз дагы. Эгерде сиздердин суроолоруңуздар болсо, сөзсүз түрдө бизге кайрылсаңыз болот. Өзүңүздүн жеке жашооңузда, мисалы үчүн, кандайдыр бир сулуулукта же ашча салмактан арылуу үчүн же булчуңдарыңызды чыгара албай кыйналып жүргөн болсоңуз, студиябыздын мейманы Мээрим Давлетовага байланышсаңыз болот. Азыр бизде WhatsApp номерлар, андан сырткары түз эфирдин 59-20-70 арызын коду 312 номерлар кызматыңыздарда. WhatsAppка жаланган SMS билдирүү калтырыңыздар деп дагы бир жолу айтып өтөлүм. Келип түшкөн билдирүүлөр менен тааныштыралы, суроолор бар экен. Саламатсыздарбы, 5-канал, ишиңерге ийгилик. Мээрим эже, ишиңизге ийгилик болсун. Косметолог катары айтсаңыз, бетке кандай майларды колдонсок болот? Негизи кээ бир интернеттен көрүп алып эле, кээ бир майларды, кээ бир кремдерди колдонгондуктан бетке бырыш түшүп, андан сырткары кара тактар да пайда болуп кетет. Мындан арылса болобу дейт. Акыркы сандары 929 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү бар. Ишиңерге ийгилик болсун, 5-канал. Мээрим, сизге ийгиликтер болсун. Негизи өзүңүз кандай каражаттарды колдоносуз дейт. Косметикалык каражаттарды сурап атат. Биринчи суроосуна тилекке каршы ушу интернеттен көп айымдар бетине туура эмес бир рецепттерди алып эле колдонуп атып, бетин өтө бузуп алгандар да көп да. Анан акыркы учурда ошол интернеттен эле алынган туура эмес рецепттерди бетин ачып деп койсом болот, туура эмес болот. Эмнеге алып келиши мүмкүн? Беттерге кандай бет, кандай жабыркашы мүмкүн айтып берип баштадык. Мен ошо косметолог Давлетова деген Instagram баракчаңыздан байкап калдык. Кирип караса болот да, көрсө болот. Бул биринчиден. Экинчиден бетке кандай майларды колдонсо болот? Бетке көбүнчө миндальный масло, анан кокосовое масло дегенди кое берет. Андан эгер ошол колдонуп аткан адам бети майлуу болсо, май түтүкчөлөр толот дагы, безетке беттин баары безетке басып кетет. Экинчиден көздүн астына көп кое бергенде көздүн астындагы тери өтө жумшак, тонкий болгондуктан, жука болгондуктан май сиңирилет дагы, анан көздүн астында шишиктер пайда болот, отектер пайда болот. Ошон үчүн билип билбей кылганга болбойт. Көздүн тегерегиндеги бет майлардын баарын кремдин текстурасы өтө жеңил болот. Бетке караганда майлууругу азыраак болот. Эмне себеп? Көздүн терисине ылайыкталат. Анан биздин эле кыргыздар фармаколог болуп кетет, бирдемкени бирдемкеге аралаштырып бетине коюп, анан акыр аяганча жакшы болбойт да, мындай жаман нерселер да болуп калат. Үчүнчү сурообуз бул өзүңүзгө кандай каражаттарды колдоносуз? Элдан деген косметикасы бар, Италиядан алып келген, биздин тоолуу аймакка анан күндүн нуру ачуу тийген резко континентальный биздин климатыбыз экен, ошолго ылайыктуу болгон италиялык косметиканы колдоном. Аны дагы Instagram баракчама чыгарам, көрсөтөм. Башында күйөөм күлөрчү, сенден башка эч ким көрбөйт болуш керек депчи. Анан азыркы убакта 200 миң, 300 миңге ашык кишилер уже көрүп баштады. Жолдошум айтып атам, мына жалгыз эле мен эмес, элдер да көрүп атат. Сизге бул айым менен күлүп атасыз, тонналап дегенде. Менин да жолдошум ошентип өтө көп күлчү. Азыр уже күлбөй калды. Эң жакшы. Мээрим, айтсаңыз, айтып калдыңыз, бетке безетке түшөт деп. Негизи бетке безетке эмне себептен чыгат? Анан сөзүңүздүн жүрүшүндө айтып калдыңыз маекте. Косметикалык каражаттары туура эмес койгондуктан деп. Андан арылганга болобу негизи безеткеден? Безеткеден арылса болот, бирок эң биринчи бул себебин билиш керек да. Мен өзүм бетим аябай безетке болгондуктан, мен врач-дерматовенеролог болгом да. Эң биринчи ошо тери көйгөйү болгондуктан өзүм кожвен диспансерде иштеп атып, өзүм бетим безетке болуп, анан бир кореянка кызы менен келип мен айтканда, доктор, вы вначале себя вылечите, потом людей лечите деген да. Демек мен окуган нерсе, мен ошол безеткенде арылганга мындай
өбөлгө түзгөн жок да, ошол себептен Израилден барып окуп келип, ал жерде себебин билет экен. Дематокозбу, бул гормоналдуу, ички органың оорото, эмне биздикин баары тең, ой бул өткөндүккө өтүп кетет деп коет, анан бетин баарына тең жайылып кетет безеткилер, аны дарылаш өтө оор болот. Же бир ат өчпөс синафлан деген гормоналдуу майз бар. Андан тышкарыда көптөгөн майздар бар. Ошону алып эле өзүлөр билип эле сүйкөй берет, ал ооруну өөрчүтүп салат. Башында басышы мүмкүн, бир эки күнгө, андан кийин көбөйүп кетет, андан да тери көз каранды болуп калат. Үчүнчү болсо, баары тең ички органын ооруткенде эле ичин тазалай берет. Ар кайсы бир БАДыларды алат, ичет. Анан ошол кичинекей баланы алып келгенде өзүнүн энесинен сурайм да, сиз 15-16 жаштагы баланын кантип бети кантип ошол адамдын бети, кичинекей баланын бети, ички органдары кир болсун депчи. Бул 15-16 жашта бул ушу күзгүдөй таза болот да. Ошон үчүн билип билбестен эмес, ошол барганткан дерматологуңуздун сөзсүз түрдө жөн эле косметолог эмес, дерматолог, косметологдун медициналык борбордо иштеген жыйынтыктарын көрүп, андан кийин аны барышыңыздар керек. Тажрыйбасын көрүш керек, эмне жумуш кылды, буга чейин кандай жумуштарды аткарды деп. Анан бул жакта дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Мээрим эже, ишиңизге ийгилик болсун. Менин бетимде сепкилдер бар. Сиздерде сепкилди кетирет деп көрүп калдым эле. Сыр болбосо, баасы канча, анан канча жолу алыш керек? Негизи сепкилдер кетирсе болобу дейт. Көп адамдар, сурооңузга чоң рахмат. Көп адамдар ушундай суроо көп келет. Инстаграмда эмнеге жооп бербейсиңер дейт. Бүт Кыргызстандын ичинде кыргыздар, Москва, Америка, Турция, Дубайда бизди көп көрөт. Анан ушул экөөнүн баары тең суроолорун жиберет да. Жатып туруп мындай суроо депчи. Бул так сепкилби же такпы? Мелазмабы, хлазмабы, гиперпигментация по типу брака деп коет да. Аябай көп тактын түрлөрү болот да. Веснушкабы же канапушка, ошолордун билишин керек да. Анан консультация келиш керек. Консультацияда мен кандай жардам бере алам, ошону айта алам. Азыр Кудайыма шүгүр сонун болгон аппараттарды алып келдим. Биринчи аппаратымды $40,000 алсам, экинчи аппаратымды $91,000 алып келдик. Ушу тактарды эле кетирген аппараттар. Тилекке каршы веснушка бир дагы витамин, бир дагы пилинг менен кетпейт. Анткени ал так тубаса болуп теринин ылдыйкы катпарында жатат да. Аны бир гана ошол луч менен күйгүзсөң болот. Бирок эгер бул жөн эле сепкил болсо, 1-2 процедура менен кетип калат. Ал процедурага жазгы жайкы азыркы убакта дайырлап койсо терисин, анан кышында кетирип койсо сонун болот да. Ошондуктан ал терисине жараша болот. Негизи жөн эле сепкил болсо 1-2 процедура менен кетет, бирок азыркы убакыт тазалоо процедураны, кичине витаминдерди коюп, тактарды блокировка кылып коюш керек. Тазалоо ыкмасы атайын аппараттын жардамы менен жүрөт. Тазалоо ыкмасы көбүнчө витаминдердин, атайын голливудский пилинг деген бар. Күндүн нуруна чыкканда ошол пилингди колдонуп койсоң, ал пилинг теридеги ошол меланоцит клеткаларды уктатып коет да, басып коет. Көрөрмандарындагы кызыккан суроолор бар экен. 5-чи канал, ишиңизге ийгилик болсун. Мээрим эже, саламатсызбы? Аябай сонун жыйынтыктарыңызды көрдүк сиздин дейт. Мүмкүн болсо, менде дагы көйгөйлөр бар эле. Менин бир эле көйгөйүм бар дейт. Көздүн астына бырыш түшүп кеткен. Ошо бырыштарды кетирсе болобу? Ишиңизге ийгилик болсун. Ак чөнөмөк программасы аябай сонун жагасыңар деп акыркы сандары 495 менен аяктаган дагы бир билдирүү бар. Саламатсыңарбы? Кызым, менин саламым Мээримге. Менде аллергия бар дейт. Эгер ушул аллергияны кетирсе болобу дейт. Дерматологко кайрылдык эле, туздуу сууга салып, колунда аллергия бар дейт, колунда туздуу сууга салып отурса, ошо кетет деп айтты эле. Сиздер кандай кеңеш бере аласыздар дейт. Колунда аллергиясы бар дейт. Эмнеден аллергия болуп атат, ушунда так жазып койсом болмок экен. Биринчи суроо көзүн тегерегиндеги бырыш жөнүндө. Көзүн тегерегиндеги бырыш эмне себептен түшөт? Эң биринчи бырыштар негизи эле көзүн тегерегине түшөт. Бул теринин зонасы өтө ошо мурда кайтып кеткенде жука. Анан мимика өтө көп да. Бул биздин кийимдин чыканак, ана тизеси боюн, тизедей болгон жерде. Эң биринчи эскиргенде ошо тизе менен чыканак биринчи эскирет го. Ошондой эле көздүн күлүп атып, ыйлаганда дагы ыйдыкы да болуп атып, көзүбүздү көп бушалайбыз. Ошол себептен дагы
болот. Анан кийинкиси бул көп суу ичсек же тузу тамак жесек эртеси күнү көзү шишип калат да. Териси чоюлуп ордуна келип атат. Анан ошондой нерсе болуп калат. Анан эмне кылышыбыз керек? Негизи эле бетибиз бир гана көзүбүздүн тегерек эмес. Мен ар дайым айтам, биздин терибиз өмүр бою Алла Таалам бизге бир эле көйнөк берет экен да. Эгер сизге бир эле көйнөк берсе, башка көйнөк ала албасаңар, сиз ошо көйнөккө кандай мындай кам көрмөй элеңиз. Аяр мамиле жасайсыз, этият кыласыз, жыртылып калбасын, кирдетип албайын деп. Ошондой эле биздин терибиз дагы өмүр бою бир эле тери берет, бетибиздеги тери. Аны ыргытып албайбыз. Денебизге кийим менен жаап, сууктан, ысыктан өзүбүздү жаап жүрсөк, бетибизге кийим кийбейбиз да. Паранжа эле кийбеген болсо, паранжаны дагы айтат, ошо бедуиндер шамал, топурак менен шамал аралашып жуганда, ошон үчүн тозмо сыяктуу болгон, анан кийин паранжага өтүп кетти деп айтат. Эми бирок муну билбейм мен дагы. Анан ошол себептен биздин бетибизге дагы өтө аяр мамиле кылыш керек да. Биздин өмүр бою бир эле көйнөгүбүз бар деп сезишибиз керек да. Анан биз клиникага келгенде сонун болгон витаминдерди өзүм 34 жаштамын, азыр өтө капа болгон нерсем, кээ бирөөнүкү 23-24 жашында беттин баары каратак, бырыш, угриден калган оюктар, дагы эле угри. Анан ушул 24 жашындагы өзүнүн терисин ушунча кыйнап салган айымдар да бар. Кордоп салган айымдар бар. Аны эми жашоо турмушуна байланыштуу болушу да мүмкүн. Анан мен суранарым ушу билип билбей ар кандай бет маалар сүйкөгөндөн көрө сүйкөбөй койгон жакшы. Билип билбей өтө арзан косметологко барып бетиңизди бузуп алгандан көрө барбай койгон жакшы. Анткени андан киши барбай койсо өмүрүнө эч кандай мындай коркунуч алып келбейт да. Ошол анан көздүн тегерегине кайра келсек, көздүн тегерегине атайын витаминдер бар, куюп койгон, гиалуроновая кислота деп коет, увлажнение. Ошо тери жука дегендикти, тери кичине калыңдап увлажняться этет. Андан кийин атайын ботокс процедурасы бар, мимиканы токтотуп койгон убактылуу. Ошону куюп койсоң, көздүн тегерегинде бырыштар кетет, бирок бир 2 жума, 1 айча мимикаң башкачараак болуп калат да. Анан ошол убакыт мен ботокс койгондан кийин жолдошум дароо билип калды. Анан бир жакка барганда гүлбө, азыр гүлбөй тур, мышык болуп каласың деп мени сүрөткө түшөрдү. Ошентип уже билип калды да менчи. Анан бирок 2 жума, 1 айча эле андан кийин ботокс сиңгенден кийин бетиң кайра эле сонун болуп калат. Ал негизи убактысы канчалык? Жарым жылга жетет. Биринчи койганы. Кийинки болсо пешене менен кашыңдын ортосу бир 2-3 жылга жетип калат да. 2-3 жолу койгандан кийин меники өзүмдүкү эң акыркы жолу 23 жашымда кылып турмун, андан кийин 31 жашымда койдум да. Мага 8 жылга жетип берди. Туура куюлса, туура дозировканы тандалса 8 жылга чейин жетет. Эң жакшы азыр эле ушул косметология дейлибиз, ошол жаатта негизги орчундуу маселе болуп атканы кайсыл? Эң чоң орчундуу ар бир бул жашка байланыштуу болот да. 12 жаштан баштап бир 25 жашка чейин бул безетки. 25 жаштан кийин байкуш элдер безеткисинен кетиргенден бырыш башталат, так башталат. Анан так бырыштан кийин чачтары түшүп баштайт, анан толуп баштайт. Ошондой өзүнүн возрастной категориясы менен да. Бизде билдирүү бар экен. Саламатсыңарбы? Мээрим, ишиңизге ийгилик болсун. Менин суроом, чачым бат-баттан түшүп турат. Эмне себептен, кандай витаминдерди ичсек болот? Мырза ким, жайым кеме? Урматтуу, акыркы сандары 729 менен аяктаган көрөрман. Өзүңүздүн кими, кандай, мырзасызбы, айымсызбы билдирүү жөнөтүп коюңуз. Дагы бир билдирүү бар экен. Саламатсыңарбы? 5-канал, ишиңерге ийгилик болсун. Мээрим, сизге оорубаңыз, ден соолук каалайм биринчиден. Экинчиден, жасап жаткан ишиңизди мен көрүп турам бат-баттан. Жакшы кеңештер берип жатасыз. Сиз айткан нерселерди кайталап жасасак туура болобу дейт. Буга чейин дагы YouTube'дан дагы ушундай атайын сабактарды көрүп жасаганда натыйжасы анча болбой калчу эле деп акыркы сандары 125 менен аяктаган. Абонент азыркы бизге чачым түшүп атат деген көрөрманыбыз Айым экен. Айым, Айым байкуш боюнда болот. Боюнда болуп бүт витамин баарын баласына берип салат.
Экинчи болсо эмчек эмизет, эмчек эмизгенде да баласынан берет. Биз өзүбүздүкү ошол биздин апабыздын гемоглобини аз болсо, төмөн болсо, бизге дагы ошону генетика менен берип коет экен. Биз дагы курсагында жатканда бизге да гемоглобин жетпетип, төрөлгөндө дагы, кийин чоңойгондо дагы айымдардын көбүнчөсүнүн гемоглобини азыраак болот да. Анан өзүбүздө диета кармайбыз. Арыгыраак көрүнүш үчүн. Анан тамагыбыз анча жакшы болбогондуктан микроэлементтер жетпегенден дагы ошол гемоглобинибиз аз болуп, чачтарыбыз түшөт, микроэлементтер аз болуп чач түшөт. Бул витамин D жетишпегендиктен, гемоглобин аз болгондуктан ошол нерсенин баардыгы келет. Мурда мен эмнегедир өзүм ооруганга чейин, өзүң башыңа келмейинче, сен бул көйгөйдү бир үстүртөдөн көрөт экенсиң да. Анан өзүм бир эмес эки жолу ошол операция болдум. Операция болгондон кийин гана мурда тарсылдап эле иштеп жүрүп, бир кандай туура тамактанасың, бирок бир өзүңдү ар бир айымда эле биринчи үй бүлөң, экинчи жумушуң, анан өзүңдүн кандай кайын журт, өзүңдүкү болот, төркүм болот эле, анан өзүңдү бир акыркы орунга коюп коет экенсиң да. Анан азыртадан баштап экинчи операциянын астында эмнегедир өтө корктум. Анан мен бирдемке болсом балдарым эмне деген сөз келди да. Анан өзүмдүн бүт анализдеримди ошондо тапшырдым. Ага чейин пролактиним чоң экенин билип, жүрөрчүм да, стресстен болот да, түшөт деп. Көрсө пролактин чоң болгону, бул дагы чачка түшүргөн, так алып келген, бул витамин D жетишпегендигинен болот экен. Гемоглобинин аз болгондуктан. Эми тынбай, мурда дарын ичип баштап, ортосуна чейин жетип, жакшы болуп калгандан кийин химикатта дегенди токтотуп койсом, азыр бир гана дарыларды ичем. Анан өтө айтып кетчү нерсе бул БАДыларга ишенбеш керек да. БАДы эмне себептен БАДы деп айтылат? Бул биодобавки деп коет да. Анын ичинде канча микроэлемент бар экен, канча дозировка бар экен, эч бир жерде жазбайт. Мага деле Инстаграмда врач катары сиз реклама кылып берип коюңузчу деп $500, $800 чейин бир укмуш болуп аткан азыр сунуштарды кылат. Мен бир да БАДыны билишет, реклама кылбайм. Эмне себеп? Анткени мен медик катарымын да, жөн эле бир медийный личность эмес, медик катары бир гана дарыларга ишенгиле деп айтам. Анан ошол себептен эң биринчи сиз гемоглобиниңизди карашыңыз керек. Айым болсо, витамин Д'ни карашыңыз керек. Щитовидная железа деп коет, ошол нерселерди караш керек да. Биздин клиникага келгенде айымдыкы ошо анализдердин негизинде гана мен дарылоону баштайм. Чач түшөбү, так болобу, ички органдарын караганда. Айымдарды көбүрөөк жакшы көрөм деп айтсам болот. Мырзалар караганда, анткени айымдардын түйшүктөрүн билип туруп, аларга башкача көңүл бурам да. Бул азыр айымдардыкы айрыкчасы төрөттөн кийин түшүп баштайт деп айттыңыз. Негизи эле Инстаграм баракчаңызда баракта отуруп күбө болгондорубуз бул чачтардын тоголок сымал болуп түшүп калгандарын көп байкадык да. Ошолор негизи эле эмнеден келип чыгат? Бул эң биринчи стресстен чыгат. Анан экинчи болсо ошол айтып кеткендей эле микроэлементтер аз болсо, анан үчүнчү көп айтат да, ичинде аскарийди, гельминти, паразиттер болсо депчи. Кыргызстанда 90% адамдын ичинде паразит бар. Биз эндемичный зона жашайбыз да, 100% болбосочу. Анан аны анализ жибериле, анан ой сенин паразитиң бар экен деген, бул мындай калп нерсе, бул көбүнчө стресс и ошол микроэлементтердин дисбалансы да, туура эмес болгонунан негизинен келип чыгат. Айтып калдыңыз микроэлементтердин аздыгына деп. Анан грибок дагы оорусу болгондо тоголок болуп түшөт. Кээ бирөө ошол аллопеция, очаговая аллопециянын формасы ошол стресстен деп ойлойт, ал грибоктон да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн дерматологко кайрылса, тиешелүү анализдин негизинде туура диагноз так коюлса, диагнозуң так болгондо дарылооң да туура болот. Айтып калдыңыз, гемоглобинди текшериш керек, андан сырткары микроэлементтер, D витамини жетишпегендиктен деп. Кайсы азыктарды көбүрөөк колдонуш керек ушул D витаминин байытыш үчүн? Негизи D витамин бул күндүн нурунан биздин терибиздин үстүнөн пайда болот. Эртеден кечке офисте иштеген адамдардын витамин Д'си аздык болот. Анан бизде Москвада иштеген биздин мекендештерибиздин дагы ошол D витамин жетишпегендигин көрөм да, көпчө өзүмдүн практикамда. Анан D витамин, кальций жок дагы биздин организмде усваиваться этпейт да. Бул D витамин терибизде пайда болсо, кишечниктен сорулуш керек. Кальций жок болсо, ал сорулбайт. Болсо дагы организм көтө болбойт да. Ошол себептен кальций, балыкты көп, творогду көп жеш керек.
күнгө көбүрөөк басыш керек. Анан бул тонналап жешин, тонналап болбосо да килограммдап жешин керек. Килограммдап жешин керек да, анан анча көп жей албайбыз, ошон үчүн туура кайрадан айтам, баады эмес, туура витаминдерди алыш керек да. Анан бизде сатылган витаминдерди арзан болгон витаминдин ичинде химия көбүрөөк болгондуктан Америкадан тууган тааныштар болсо, Америкадан алса, жана айхербтук эмес, Америкадан алса ошонуку жакшыраак болот экен да, тааныштары болсо, туугандар болсо. Мен Кудайым буйрса акырындап ошо витаминдерди өзүм ичип, анан өзүм ичкен витаминдерди элге да сунуштап баштадым да. Практиканы өткөндөн кийин, Өзүм өткөндөн кийин. Эң жакшы кадам бул. Бизде көрөрмандардын да суроосу бар экен. 5-чи канал ишиңерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Жакшы кеңештер болуп жатат. Мен негизги өзүмдүн суроома жооп алдым деп айтсам да жагылышпайм. Дагы бир суроом бар дейм. Мээрим эже, ишиңизге ийгилик болсун. Бетимдеги төрөттөн кийинки кара тактар калып калды. Бул жерде ушундай жазып тур. Кытайдын көк чайын күн-түн иштим. Кремин сүйкөдүм, күн-түн деген кремин сүйкөдүм. Бирок дагы деле ошол тактар кеткен жок. 3 айдан бери колдонуп келип атам. Сиз айткандай акчам кетти, алдым, бирок натыйжа берген жок. Кандай кеңеш берет элеңиз дейт. Төрөттөн кийин кара тактар. Дагы бир суроо бар. Тарегине жеткизели. Саламатсыздарбы? Урматтуу көрөрман, окуй албайбыз, кечирип коюңуз. Мээрим эже, ишиңизге ийгилик болсун. Менде суроо бар, көйгөй дейт. Төрөттү, бул экөөнүн суроосу окшош экен, төрөттөн кийинки кара тактар кетпей калды дейт. Саламатсыздарбы, Мээрим эже, ишиңизге ийгилик болсун. Менин көйгөйүм бала эмзем, өтө эле арыктап баратам. Кандай кеңеш берет элеңиз дейт. Акыркы сандары 632 менен аяктаган көрөрман. Бурдакы суроого жооп берип коелук, эжекенин суроосун унутуп калыптырбыз. Кечирим сурайбыз, бул сиздин аркаңыздан кайталасак жыйынтык болобу дегенчи. Мурда телевиденияга чакырганда үй шартында болгон, кантип өзүбүздүн терибизге кам көрсөк жыйынтык болот деген да. Бадыраңды сүйкөсөң, каймакты айран менен аралаштырып деген маскаларды айтып берчүмүн. Бирок түшүнүш керек да, бул аны сүйкөсөң эле бетиң аппак болуп, бырышың баары кетип калбайт. Натыйжасы бат бербейт. Анткени бул биздин бетибиз ашказан эмес, сүйкөсөң ошону сиңирип анан жыйынтык болгондойчу. Биздин бетибиздин, терибиздин эң башкы функциясы бул коргоо функциясы да, защитный функция. Анан бул жаман нерсени, жаман эмес, бардык нерсени терибиздин ичине киргизбеген функция. Водно-липидный мантия деп коет. Бул биздин терибизде сууну дагы, майды дагы өткөзбөгөн нерсеси бар. Ошон үчүн ал нерсе өтпөйт да терибизденчи. Ошол себептен ошол жакшы бет майларды биздин клиникада сатылган, ошолорду алып колдонсо дагы жакшы болот да. Андан кийинки суроого жооп берели. Бетке кара так түшүп калган төрөттөн кийин. Ошол боюнда болгондо, куш бойлуу болгондо пролактин деген гормондо чоңоет, гемоглобин дагы аз болгон себебинен көп факторлордон биздин бетибизге кара так түшөт да. Анан бул күндүн нурунан туура эмес сактангандан, ошол туура биздин микроэлементтерге аз болгон тамактарды ичкенден да болот. Кара чайды көп ичпеш керек экен, андан да кара так болот экен. Анан күндүн нурунун астында жүрө берген, полиого чыкканда, эшикте чыгып көпкө чейин жүргөндө бет кара так болуп калат. Аны кетирүү жолу базарга барса эң арзан 60-70 сомдук зеленый чай деген бар. Анын ичинде гидрохинон деген зат бар. Гидрохинон деген зат дүйнө жүзү боюнча колдонгонго болбойт деп тыюу салынган. Эмне себеп? Анткени ал рак клеткаларды козгойт экен. Бул биринчиден. Экинчиден терини өтө жукартып салат дагы, биздин терибиз күндүн нуруна сезгенчек болуп калат да. Нормалдуу адам март айында эшикке чыгып кичине карарса, андай адамдар биринчи эле күндүн нуру менен капкара болгон питно болуп, жана кийимин кирдегенде кара так болуп калат. Ошол себептен мен ар дайым айткандай, билип билбей бет майларды колдонбосоңуздар деп, анан корейский крем болобу, китайский крем болобу, ушунун баарын түшүндүрүп берсем, ошо корейский, китайский кремди саткан айымдар менин эң биринчи душмандарым болуп калды. Туура эмес комментарий жазган, ой андай эмес, ой мындай дегенчи. Мен муну жөн эле алардын содасы болуп калбаган үчүн эмес, айымдар ушунда болуп, бул эң чоң стресс.
бети айым үчүн эң биринчи бул назик болуш керек, сулуу болуш керек. Анан мен сулуу ак болом деп бетине крем сүрүп беттин өрттөп алганда бул аябай чоң депрессия болот. Жакшы жолдошу да колдосо. Кээ бирөөнүн жолдошу бар, сен чаралап этсиң, сенин бетиң капкара, сенин көрүп кускум келип атат деген да мырзалар жок эмес да. Мен практикамда көрүп алып, мындай бир жүрөгүң ооруган окуялар да болот да. Ошол себептен айымдарга айтып кетким келет. Эң чоң көйгөй айымдардыкы бул кара так көйгөй да. Ошону агартуу эмес, күндүн нурунан кандай мен сактанам деген суроо. Экинчи болсо баары эле пилинг кылгысы келет да. Көп жерден пилинг кылганга такыр болбойт. Эмнеге? Сиздин териңиз өзү жукарып турса, пилингден жукартып дагы даана сезгенче кылып, кийин бетиңиз такыр жарабай да калышы мүмкүн да. Анан кыпкызыл болуп калат да өмүр бою. Андай да лебеттер аз эмес. Анан жана арзан болгон сапатсыз китайский лазер аппараттар. Андан дагы бет өтө жабыркайт. Ошон үчүн мындай өзүңүзгө эксперимент кылбастан кайрадан айтып кетем. Жаман нерсени колдонгондон көрө жакшы бир күндүн нурунан сапаттуу күндүн нурунан сактаган бет майларды клиникага келсе, терисинин түрүнө ылайыктуу кылып тандап беребиз. Ошону колдонсо жакшы болот. Жакшы. Бул жерде азыр негизи мээрим эже башында дагы сөзүн бышыктап айтты. Мен анын акча табып калайын, же болбосо анын акчасы аз болуп калсын, анын жумушу жүрбөй калсын эмес. Ошол нерсени туура, так адистин кеңеши менен гана пайдаланыңыздар деп айтты. Сизге чоң рахмат. Көрөрмандарыбыздын бул жакта үй шартында кандай дарылансам болот деген суроолоруна аябай көп суроолорду жөнөтүштү. Ошолорго далилдүү, тактуура жооп бердиңиз деп айтсак да жаңылышпайбыз. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга сизден соңку микрофон болсун. Эң биринчи ушул жакшы бир притча бар эле го. Күйөөсү үйгө келип, анан караса үйү таптаза, балдары таптаза. Анан тамак сонун болуп жасалган, бир гана аялы кир халаты менен чачы неухоженный кийир болуп туруп, анан түкүргүсү келип, аялдын көзү түкүрүптүр да. Эмнеге? Анткени башка жердин баары жалпылдап туруп, айым өзү мындай акыркы орунга коюп койгончу. Ошон үчүн сиз дагы ошол мындай артта калбай, түкүрүндү да калбастан, айым эң биринчи өзүнө көңүл буруш керек экен. Анткени эң биринчи биз балдарыбызга керекпиз, өзүбүзгө керекпиз. Мен деле айтып коюп, чачымды дайыма байлап жүрөм, прическа албайм, бирок бүгүн ушул көптөн бетер биринчи жолу прическа алып, манайым көтөрүлдү, өзүм эле бул жерге келатып, анан ошол себептен ошол нерсени айымдар дагы өзүн карап, туура кам көрүп, өзүн эң биринчи жакшы көрсө, айым жылмайса, алам жылмаят деп мен ойлойм да, бала эмес. Ошол себептен өзүбүздү сүйөлүк. Чоң рахмат. Студиябыздын мейманы врач, косметолог, дерматолог Мээрим Давлетова эжекебиз болду. Сиздердин сурооңуздарга татыктуу жооп алып бердик деген ишенимдебиз. Анан урматтуу сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөрүбүз, адис дагы туура так кеңешин айтты. Көрүнгөндүн баары эле бетиңизге алып, колуңузга алып сыйпап атып, кийин кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып, өзүңүзгө өзүңүз ашыкча маселе жаратпаш үчүн сөзсүз түрдө такталган маалыматты алыңыз. Азыр эми аламтор интернет эч ким көзөмөлдөбөйт, ким каалаганын чыгарат. Ошондуктан болуп жаткан, буга чейин биздин дин алымдарыбыз да айткан, болуп жаткан жарнаманын баарын алып жатып, көрүп жатып, биздин жашообузда ашыкча салмак, андан сырткары бир болуп көрбөгөн оорулар пайда болду деп. Мисалы үчүн, кайсы бир инсан ошол чайды алып ичип, же болбосо кандайдыр бир кремди алып сүйкөгөн болсо, ага пайдасы тийиши мүмкүн. Ал сиз экөөңүздүн денеңиз, экөөңүздүн клеткаңыз, экөөңүздүн териңиз эки башка болгондуктан, сиз сөзсүз түрдө косметологдордон Мээрим Давлетовадай мыкты адистерден гана, тастыкталган адистерден гана кеңеш алыңыз деп сунуш берет элек. Мээрим Давлетова айтып калды бул жерде. Аябай сонун бир окуяны айтты. Үйдүн баары таза, тамактын баары жакшы, бир гана келинчегинин турган турпатын көрүп, ушунча жийиркеничтүү абал болуптур деп. Максат Жаңгазиевдин бир ыры эске келип атат ошол жерде. Сен бар үчүн эч бөксөрбөйт жан дүйнөм, жүрөктөшүм, махабатым, жан биргем деп. Биздин жан биргебиз, үйүбүздүн көрүккө бөлөгөн мээримдүү келинчектерибиз ар дайым жаныбызда аман болсун дейли. Анан анча-мынча мырзалар келинчегиңизге дагы көңүл буруп, сырткы түзүлүшүнө, кийим кечесине дагы маани бериңиз. Анткени сиз кандай болсоңуз, келинчегиңиз дагы ошол жыйынтыкты көрсөтөт. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. 5-каналдын Ак Чөнөк программасы ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз.
köyüne